түріктерге берешегім бар, $42,000 берешегім бар. Сонымен жана түрік жанында көмөкчүсүмен келдим. Амандасайын деп, бір жағынан каржын сурайын деп, келинчегиме звондап, казакпыз го энди, кечке эт ас конок келип атыр үйгө деп, $2,000 берип коюппуз. $42,000 берешегибиз бар экен. Бизнесимди тааныштырдым. Дүкөндөрдүн бәрин аралап чыктым. Бирөөүндө адам жок эмес, бәринде адам толук. Үйгө дастарханга бараткан кезде, ана түрккө былай айткан кезде мынанын жагдайы жакшы экен го. Давай каржыбызды алып калайык деген ой туурдаган болуу керек. Каржыңызды бериңиз деди. Машина жолдун боюнан токтой калдым. Тагы да осылай карыз сурап кайсы коконду көрсөтүп болсоңдар, балдарга бир звонок жасайын дедим. Ана $42,000 товарын мешокко бууп түйүп, лексус гостиницанын алдына алып келип дедим. Калай алып кетесиңдер, олай кетер, мага шаруам жок деди. Бул бизнес сезонго байланыштуу баары. Өтүп кетет, өтпөй калат. Өтүп кетип, акчасын жаратып жиберип сураса, онда башкача. Өтпөй турган товардын акчасын мен неге берим керек? Сонун жерден келипсиң, түрксүң, бауырумсуң. Астанада бір үйүм бар деп эсепте, ана $10,000 колуна. Будан кийин бүтүп басып келишиң мага баса көктөп деди. Содан түрк досум рахметін айтып, кеширим сурап сүйтүп кетти. Сол моментте адамдар коркуп калат. Адам өлгөн жок ортодо.